Assalamu alaikum, mekendештер. Ошо мен телефонду деле көп колдоно бербейм, көп деле чыга бербейм. Ошо биз Камчыбек Кыдыршаевич мекенчил партиясын түптөп алып чыгып келатканда Токтогул районунан Төркенден бир жаш балдар ончакты бала ушу мекенчилди өзүбүз колдойбуз деп Камчыбек Кыдыршаевичтин үйүнө чейин, офисине чейин келип, өзүбүздүн каражатыбыз, өзүбүздүн эмебиз менен колдойбуз деп спринтерлер менен, машиналар менен ушу колдоп жүрдүк эле. Кудай буйруп, ошол тилектерибиз ашыкка ашып, мына Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич да чыгып, мына канча деген коррупционерлер камалып, жоопко тартылып, кушчулары кузуп атат. Анан ушул жерде кечеүнкү 4-октябрда ызычуу болуп биз ушул жакта жүрдүк. А бизде айылда 6-октябрда ызычуу болуп Токтогул администрациясын базып алабыз деп ошо Адахан Мадымаровдун кишилери дозу барманып токтосун деген. Ошо токтолорунда аким болгон. Адахан Мадымаров координацион кеңештин төрагасы болду. Мына кагаз берди. Бизди аким мени акимге дайындап жиберди Токтогул районуна деп. Өзүнүн бир тууганы Талай Ташевичти бир тууган эмес, бир тууган жээни да, Талай Ташевичтин тайкеси болот бир тууган. Акимияттан алабыз деп 3-4 бандит чалыш балдарды ээрчитип алышып, ушундайларды кылган Адахан Мадымаров. Адахан Мадымаровду мен немесин билбейт экенмин, жанагынтип эле журналисттер сүйлөсө деле баягы туура эмес суроолорду берип, кайра өздөрүнүн ыңгайсыз суроолорду берип ушинтип келет дайыма. Анан кийин ушу дагы деле Адахан Мадымаров кандай болбосун, бир өзүн пиарт этиппи, жакшы көргөзүш, элге жагыныш үчүнбү, туура эмес эле эмелерди берип келет, суроолорду. Ошо өзү деле Бакиевдин убагында элдерди, депутаттарды теңине албай күлүп турган эмелерин деле көрдүк эле. Азыр элибиз моундай кыйналып, пандемиядан кийин азыр дагы ар кайсы өлкөлөрдө каатчылык болуп, баардык нерселер кымбаттап, кээ бир жерлерде согуш болуп атса дагы биздин ушу депутаттарыбыз, чоң сүрөбүз бир ынтымакка келип, элди алып кеткендин ордуна ушу ызычуулар эле болуп атат. Ушу биз Токтогул эли жалпы эле мекенчил болуп колдоп келгенбиз. Президентскийде да колдообуз, дагы деле колдойбуз. Токтогул эли 95% колдоду шайлоолордо. Токтогул эли ушу Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич мененбиз.